Жактоочу Атамбаевди сотко ич кийимчен футболкачан күчтөп алып келишти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 1-май райондук сотко алып келишип, бирок ал автоунаадан чыгуудан баш тартты. Бул туурасында анын жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Номер 47 абактагы камерадан аны футболкачан жана ич кийимчен күчтөп алып чыгышып, күзөтүп жеткире тургандарга тапшырышкан. Алар Атамбаевди ушундай карда алып жүрүүгө акысы барбы? Ага сот эмес, ден соолугу маанилүү. Андыктан автоунаадан чыкпай койгон. Атамбаевдин ден соолугунун начар экендиги эксперт медиктердин чыгарган бүтүмүндө жазылган, деди жактоочу Жоошев. Ал сүйлөшүүлөрдөн кийин кайра мурдагы президентти номер 47 абакка алып жөнөшкөндүгүн айткан. Кой таш боюнча соттук отурум анын катышуусуз башталган. Жакында 15 мартта жогорку сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Крим Төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 11 жылга эркинен ажыраткан, буга чейинки сот өкүмүн күчүндө калтырган чечим чыгарган. 1-май райондук соту 2020 жылдын июнь айында Атамбаевди аталган иши боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту 1 айдан кийин райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Дастан Бекешев орус бийлигин Путинди сындабагыла. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жакын арада Россияга барууну көздөгөн кыргызстандыктарды орус бийлигин сындабоого чакырды. Мындай билдирүүнү ал Телеграмдагы каналына калтырган. Жакынкы айларда же жыл ичинде Россияга барууну же Россия аркылуу өтүүнү көздөп жатсаңыз, орус бийлигин Путинди же Россиянын элчилигин сындабоого чакырам. Анткени Госдума Россиянын мамлекеттик түзүмдөрүнүн иши тууралуу фейк маалыматтарды тараткандарды жазага тартуу боюнча мыйзамды кабыл алды. Орус депутаттары сындасаңар болот, анткени элчилик начар иштеп жатат дешүүдө. Бирок ага карабай кандайдыр бир маселелерден оолак болуу үчүн бул кырдаал боюнча жазбоону сунуштайм, деген депутат. Мындай чакырыгын ал Кыргызстандын географиялык абалынан улам Россияга муктаждыгы менен түшүндүргөн. Азырынча Россия аркылуу Европага же башка жакка каттамдар болбошу мүмкүн. Бирок ошентсе да кандайдыр бир нерселерди айтуудан карманууга чакырам. Эмне болсо да биз кыргызстандыктар этият болгонубуз жакшы, дейт депутат. 35 жаштагы эркек кишини МРТ жутуп каза болду. Тараздагы клиникалардын биринде 35 жаштагы эркек киши МРТ аппаратынын ичинде каза болгонун казак басылмалары жазып чыкты. Аппарат эркек кишини түзмө-түз ичине соруп, дагы бир 70 килограммдык аппарат менен жанчылып калган. Анын сөөгүн куткаруучулар кыйынчылык менен алып чыгышкан, деп билдирет КТК телеканалы. Маркумдун жакындары кырсык болгон медициналык мекеменин кызматкерлерин жазалоону талап кылууда. Каргашалуу окуя 19 мартта катталып популярдуу клиникалардын биринде болгон. Ал окуядан кийин дагы иште бейтаптарды кабыл алууда, деп айтылат маалыматта. Окуяга күбө болгондордун айтымында 2 куруучу МРТ аппаратын жылдырмак болушкан. Күтүлбөгөн жерден 35 жаштагы жаранды МРТ аппараты ичине жутуп, ал 2 бүктөлүп калган. Ал учурда 70 килограммдык аппарат бейтапты кысып калган. Дарыгерлер келгенде өлүмдү жарыялоого аргасыз болгон. Саат 13:00 чамасында 102 пультуна инвиво лабораториясында 35 жаштагы жарандын каза болгондугу тууралуу чакыруу түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде сотко чейинки иликтөө иштери башталган. Казакстан Республикасына соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат, дейт Жамбыл облустук полиция департаментинин башкармалыгынын басма сөз катчысы Гүлсара Мухтаркулова.